Қазақстандық саякатчы Орусия, Монголия, Кытай мамлекеттерин жөө басып өтүп, 3 айдын ичинде дээрлик 3000 чакырымды багындырды. 74 жаштагы мекендеш Сарсенбай Котурашев дүйнө жүзү боюнча сейилдөөнүн кезектеги этабын аяктады. Эске салсак, улгайган саякатчы 2 жыл мурун дүйнө кезүүгө аттанган. Сапар өз өлкөсүн кыдыруу менен башталды. 6 айдын ичинде ар бир аймакта болуп, 8000 чакырымды артка калтырган. Өткөн жылы кайрадан чек арадан өтүп, Орусиянын, Грузиянын жана Түркиянын кереметтүү жерлерине күбө болгон. Ал жерде марафончу 100 күндө 3000 чакырымды басып өткөн. Келесі жылы Стамбулга ұшып барып, Кийинки жылы Стамбулга учуп, ал жерден Европаны кыдырууну улантам. Болгария, Сербия, Венгрия, Австрия, Германия, Франция акыркы өлкөдөн учак менен чыгып, АКШга конуп, Атлантика жээгинен Тынч океандын жээгине чейин жөө жүрүп өтөм. Атлант мұхитының жағалауынан Тынық мұхитының жағалауына дейин жөө жүрүп өтөм. Сарсенбай Котурашев көптөгөн археологиялык экспедициялардын катышуучусу жана миңдеген байыркы эстеликтерди калыбына келтирген тажрыйбалуу реставратор. Мындан улам ал жолдон кезиккенге тарых жана улуттук баалуулуктарды даңазалайт. Бул жүргөн жолум мактаныш кылып, Бул менин өткөнүм менен сыймыктануу үчүн рекорд коюу эмес. Улут алдындагы жарандык милдетимди аткаруу, руханий байлыгымды жаштарга өткөрүп берүү. Мен китептен окуганымды, элдин оозунан уккан окуяны айтпайм. Көзүм менен көргөн жана колум менен кармаган окуяны далилдеп айтып берем. Әңгімемді айтпайм, көзүмөн көргөн, колумду ұстаган мен далилдеп айтам. Казакстандык саякатчы пландаштырылган багыттар боюнча дүйнө жүзүн кыдырып, ар бир түрк өлкөсүнө токтоп, ыйык мекеге жөө жетүүнү максат кылат.